Эми эркек болуу кандай десе, пайгамбар чыныгы эркек, ыймандуу эркек, эки хадисти мен бир кошуп койдум кечиш болгон. Эки пайгамбар айтат, мен кошуп койдум азыр. Бирөөсүндө пайгамбар, чыныгы эркек дейт, экинчисинде ыймандуу эркек дейт. Бирөөндө айтат, аялын сабабайт, балдарын сөкпөйт. Чыныгы эркек. Чыныгы баатыр, бул качан аны газап ачуусу келгенде, ачуусун жуткан бул эң чоң баатыр деген пайгамбар. Аялың кичине проблеманы айтып баштаса, сен ушунча эле туруп көздүн берип салсаң гана муну фингал. Надоел дейт го. Эмнеге соладың десе айтат, окат кылды эле надоел дейт го. Ал эми ойнош керек экен да, футболго тобуна жана телефондо бар турбайбы? Telefonda subhanallah janakınday nерсе менен аз көпчүлүктөр эме калып калды, алектенип калдык. Эркектер мына кечке чейин телефонда отурат, анан аялы бир аз окат кыл десе, эмне болот экен? Ага тоскоол кылып аткандай сезилет экен да. Чыныгы эркек subhanallah кандай болуш керек десе, пайгамбар айтат, чыныгы эркек аялын сабабайт, балдарын сөкпөйт дейт. Ал эми ыймандуу эркекчи, ыйман Кудайдан корккон эркекчи, ахиретте эртең тозок бар экен, бейиш бар экен дешең эркекчи. Ал subhanallah балдарын сабабай